Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштаар алдында өткөн сабакта берилген үй тапшырмаларыбызды карап чыгалы. Өткөн сабакта үйгө тапшырма мекен таану китебиңердин 169-170 бетиндеги адам жана ден соолук бөлүмүндөгү адамдын организми деген теманы окуп жана айрым суроолорго жооп бермексиңер. Анда эмесе баардыгыбыз биргеликте экранга көңүл буралы. Адамдын дене түзүлүшү башка жандуу организмдерге караганда татаал. Ал жандуу жаратылыштын объектиси. Өпкө жардамы менен биз дем алабыз. Өпкө дем алуу органы. Ден соолукту сактоочу жана чыңдоочу илимди гигиена деп атайбыз. Мээ нерв системасынын борбордук бөлүгү. Мээ сүңгүсүндө, сүйрүү мээде, көпүрөдө, ортоңку мээде жана аралык мээде көп. Адамдын организминдеги органдарынын түзүлүшүн окутуп үйрөтүүчү илим анатомия деп аталат. Жүрөк кандын организмде айланышына жана канды кан тамырлар аркылуу жүгүртүп, насостун милдетин аткарат. Азаматсыңар балдар. Мынакей балдар, силерден келген тапшырмалардын жообун угуп, мен абдан кубанычта болдум. Демек балдар, силерге адамдын организми деген сабагыбыз абдан жаккан экен. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз өткөн сабактан кем эмес кызыктуу. Андыктан баардыгыбыз экранга жакын келип, унт коюп, көңүл бөлүү менен угабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы адам жана ден соолук бөлүмүндөгү сезүү органдары. Сезүү органдары өзү айтып тургандай адамдын организминдеги органдар болуп саналат. Биз ички организмибиздеги органдарды көрө албаганыбыз менен алардын бар экенин билебиз, Ал эми сезүү органдарыбызды тескерисинче биз көрөт экенбиз. Демек балдар, анда сезүү органдарыбыз биздин сырткы бөлүгүбүздө жайгашкан экен да. Мына, ушул сезүү органдардын жардамы менен адамдын мээси курчап турган дүйнө жөнүндө маалымат алып турат. Биздин сезүү органдарыбыз 5: көрүү, угуу, жыт алуу, даам сезүү жана туюу болуп саналат. Булардын ар биринин атайын органдары бар. Көрүү мүчөсү көз, жыт сезүү мүчөсү мурун, угуу мүчөсү кулак, даам сезүү мүчөсү тил, туюу мүчөсү тери. Эми балдар, ушул органдардын ар бирине кыскача токтолуп өтөлү. Көз. Көз көрүү органы. Көздүн жардамы менен адам жарыкты, түстөрдү, нерселердин өлчөмүн, формасын айырмалайт. Көрүү менен нерсенин кандай аралыкта турганын аныктайт. Көрүүнүн натыйжасында биз китеп окуйбуз, мультфильмдерди көрөбүз жана жаратылыштын кооздугуна суктана алабыз. Кулак. Кулак угуу органы. Организмдин үн толкундарын кабыл алуу жөндөмдүүлүгү угуу болуп эсептелинет. Кулактын жардамы менен адам жаратылыштагы үндөрдү, музыканы, адамдын сүйлөшкөнүн угат. Угуу органы бузулган учурда адам кирең же дүлөй болуп калат. Ал эми катуу чыккан үн жана ызы-чуу кулакка зыяндуу. Ал эми даам сезүү органы бул тил. Анын жардамы менен анын бетиндеги өзгөчө даам сезүүчү бүрдүктөр жайгашкан. Алар таттууну, ачууну жана туздууну сезип, аны мээге кабарлайт. Мурун. Мурун жыт алуу органы. Жыт алуу ар кандай жыттарды сезе билүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. Жакшы жыт бизге кубаныч тартуулап, табитти ачат. Ал эми айрым жыттар коркунуч жөнүндө эскертет. Мисалы, түтүндүн же бузулган тамак аштын жыттары. Туурабы балдар? Ооба балдар, баарыбыз эле сүрөттөгү телебай тентектей болуп,
коркунучтуу жыттарга мурдубузду чүйрүп, кыпчык алып жыттабаганга аракет кылабыз. Тери. Тери туюу органы. Туюу бул бир нерсеге тийгенде сезүү жөндөмдүүлүгү. Биз эмнеге тийсек, аны тери бизге кабарлайт. Тери менен биз жымбакай же одуракайды сезебиз. Буюндун формасын арактайбыз жана жылуулукту, суукту, ооруну сезебиз. Биздин бардык сезүү органдарыбыз чогуу аракеттенишет жана бирин-бири толуктап турушат. Жада калса, алардын эс акылы да болот. Маселен, мандариндин жытын пияздын жыты менен эч качан алмаштырбайбыз. Бал муздакты кармап, муздак болоорун билебиз. Чындыгында сезүү органдары мыкты чалгынчылар болуп саналат экен балдар. Алардын жардамы менен мээге бардык маалыматтар келип, ал эми мээ ошого жараша башка органдардын иштешине буйрук берет. Мынакей балдар, бүгүнкү сабак силерге кызыктуу болдубу? Менимче баарыбыз да кызыктуу болду деп ишенем. Силер ар дайым сезүү органдарыңар кам көрүү менен сактап жүргүлө. Ал эми сезүү органдарыбызга туура кам көрүү үчүн бизге атайын боорукер доктур Айболот байкебиз келиптир. Анда эмесе доктур Айболот байкебиздин кеңештерине көңүл буралы. Салам достор. Достор, силер билесиңерби? Адамдар ден соолугуна кам көрүү үчүн ар дайым менден кеңеш сурап келишет. А мен аларга дайыма жардам бергенди жакшы көрөм. Силер да жардам берген жакшы көрөсүңөрбү? Ой азаматтар, анда баарыңар мага жардам берип, төмөнкү менин кеңештеримди кунт коюп дептериңерге жазып алсаңар да болот. Көзүңдү колуң менен ушала. Эгер врач жазып берсе, көз айнек тагынгандан уялба. Телевизорду узакка көрүү же компьютерди узакка иштөө зыяндуу. Китеп же дептер көздөн 30-35 см аралыкта болушу керек. Транспортто баратканда окуба. Бул учурда китепти көздөн керектүү аралыкта кармоо кыйын болот. Коргоочу көз айнексиз күндү жана жаркыраган электр лампасын караба. Катуу ызычуу, кескин чыккан ачуу үн, өтө катуу музыка кулактын угуусун бузат. Кулагыңды дайыма самындап жуугуң. Эгерде кулагың ооруса, дароо врачка кайрыл. Кулакты ширеңке, төөнөгүч жана башка учтуу нерселер менен чуккаганга болбойт. Мурдунан суу куюлуп тумоологондо адам жытты жакшы сезбей калат. Өзүңдү суук тийүүдөн сакта. Эгерде мурдуңа бир нерсе кирип кетсе, дароо врачка кайрыл. Териңди таза карма. Жаракат албоого, бир жериңди күйгүзбөөгө, үшүккө алдырбоого аракеттен. Тамакты өтө ысык ичпе. Достор, менин кеңештеримди ар дайым эсиңерге түйүп жүргүлө. Эгер менин башка да кеңештерим керек болсо, мага кайрылганды унутпагыла. Саламатта калгыла достор. Кана балдар, боорукер доктур Айболот байкебиздин кеңештерин эсибизге түйүп алдыкпы? Анда ага ыраазычылыгыбызды айталы. Эми балдар, бүгүнкү сабакты бышыктоо иретинде кээ бир маалыматтарды кайталап чыгалы. Мээ сезүү органдарынын жардамы менен курчап турган дүйнө жөнүндө дайыма маалымат алат. Сезүү органдары бешөө, көрүү, угуу, жыталуу, даам сезүү жана туюу. Көз көрүү органы, кулак угуу органы, тил даам сезүү органы, мурун жыталуу органы, тери туюу органы. Балдар, сезүү органдары боюнча кызыктуу маалымат. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча көрүү органы аркылуу адамдар 99% маалымат алса, угуу органы аркылуу 9% гана маалымат алат. Ал эми калган туюу, даам сезүү жана жыталуу органдар аркылуу болгону 1% маалымат ала алышат экен. Чын эле кызык экен балдар.
Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Силер көрүп турган экрандагы схеманы дептериңерге көчүрүп, жана анын ар бир бөлүгүн сезүү органдарын сактоо боюнча сүйлөмдөр менен толтуруп чыгасыңар. Жана мекен таануу китебиңердин 171 бетинен 173 бетине чейин окуп чыккыла. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла балдар. Know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show me.